Саламатсыздарбы, урматтуу дыйкандар. Азыр эгин талаалардын бардыгы тең бошоду. Күз мезгили келип калды. Бүгүнкү кезде кандай иштерди кылабыз десек, ошол эгин талаалары бошогон жерлерден топурактардын анализин алып, топуракты кандай анализ алабыз десек, ошо 5 точкадан анализ алабыз. Топурактын кыртышынын 5 сантиметр үст жогору жагын алып салып туруп, ошол 30 сантиметр топурактын тереңдигиндеги бир күрөк менен эгерде биз ала турган болуп калсак, ошо бир күрөктүн орду 30 сантиметр болуп калат. Мына ошол 5 точкадагы алган топурактын жалпы көлөмүн бир эле үлгү кылып туруп, ошо бир үлгүнү биз лабораторияга беришибиз керек. Ошо лабораториялар бизде топурактагы жетпей турган азот, фосфор, калий, андан сырткары топурактын кычкылдуулугу жана топурактын ичинде канчалык органика бар деген гумус затын тактап эсептеп чыгарып берет. Ошого жараша минералдык жерсемтикичтердин канчалык деңгээлде кайсы жерсемтикичти бериш керек экенин аныктап берет дагы. Ошол аныктап берген көрсөткүч боюнча сиздер топуракка беришиңиздер керек. Топуракка берип туруп, ошол чачкандан кийин топуракка чачып, ошол топуракка чачылган жерлердин бардыгын тең айдап эмки жылдын түшүмүнө даярдашыңар керек. Эгерде биз көздүктөрдү айдай турган болуп калсак, ошол көздүк жерлерди алдын ала сугарып туруп, андан кийин ушул минералдык жерсемтикичтер канчалык деңгээлде бериш керек экенин бардыгын тең толук кандуу берип туруп, жерлерди айдап көздүктү себишибиз керек. Эгерде эмдиги жылга жерлер кала турган болуп калса, мына ушул кала турган жерлерге дагы азыртан баштап ошо фосфор, калий жерсемтикичин берип, жерлерди айдап коюшубуз керек. Бул эгерде биз ошол фосфор, калий жерсемтикичин эмне үчүн азыр бериш керек дегенде, бул жерсемтикичтер ошо кышы менен акырынан өсүмдүк ала турган шартка өзүнчө бөлүнүп, баары боло баштайт.